Ассаламу алейкум, ардактуу коллегалар, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Баарыңыздарды кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен жана баардыгыңыздарга суроо менен кайрылып атам. Ошол суроого мен өзүмдүн башым такыр жетпей атат. Жана может быть ошол суроого араңыздарда туура жооп бергендер болуп калышы мүмкүн деген ой менен силерге кайрылып аткан кезим. Биринчиден 1 декабрь келип атат. Баардыгыңыздар билгендери 1 декабрга чейин лицензия алгыла деген маалымат чыккан. Ошол маалыматтын шаштыруу убагы уже келип калды. Аз күндүн арасында уже эме болуп калды. Менден биринчи эме маалымат менен бөлүшүп кетейин. Документтер, кандай документтер керек лицензия алыш үчүн? Биринчи, иштеп жаткан таксопаркыңыздын лицензия болуш керек. Ошол лицензиянын копиясы керек экен. Экинчи, сиз иштеп жаткан таксопарк менен договор, экөөңөр ортоңуздагы келишим. Үчүнчү, озгоп. Обязательно страхование пассажиров такое эле, по-моему. Ошол страховка пассажир копиясы. Техосмотр, машинанын техосмотрунун копиясы. Техпаспорт жана машинанын СТСКсы. Паспорт сиздин өзүңүздүкү, права сиздин өзүңүздүкү. Медсправка 083 түндүктөн алса болот экен. Справка о несудимости тоже түндүктөн алса болот экен. Справка с наркологией тоже түндүктөн алса болот. Справка с психомес деген тоже түндүктөн алса болот. Справка с налоговой, карызы жок налогдон деген тоже түндүктөн алса болот. Анан ушунун баардыгын чогултуп туруп, элдик банктан 500 сом госпошлина төлөйт экенсиң. Получается, лицензиянын акчасы 500 сом экен, айткандайчы. Эми бул жерде мындай сөз болуп атат. Мен лично бул жерде уже дальше мен оюм кетти. Мен оюмду бөлүшүп кетейин сиздер менен. Мен оюм мындай болуп атат. Получается, мен как таксиде иштей турган жаран катары ушул документтерди чогулттум. Апарып тапшырдым, лицензияны алдым. Макул. Бирок бул жерде ар бир адам өзүнүн машинасынын лицензиясын алып атат да. То есть бул эгерде менин машинам болсо, получается мен ушул машинага лицензия алып туруп, эртең барып ошол бул жактын хозяин менен экөөбүз ортодо договор түзүп, получается, ал мага берет да машинасын, там ушунча паланчага мен 3 айга бердим машинаны айдаганы. 3 ай, получается, бул адам ушул машинанын как хозяин катары. Ошол негизинде мен барып лицензия алам. Менин түшүнүгүм боюнча. Макул. Bir жума өткөндөн кийин мен лицензия алып тапшырып уже алгандан все уже машина айдап такси кылып жүрөм. Анан bir жумадан кийин менин кандайдыр бир көйгөйлөрүм пайда болуп, мен машинаны тапшырганга убакыт келип калды. Же хозяин менен келишпестик болуп калды. Короче, договор бузулду деп коелу. Мен машинаны тапшырдым, анан кийин мен депрессияда үйдө жатам. Машина жок, не кылам, мен аркы берки деп арадан 10 күн өтүп калды. 10 күндөн мен өзүмө келдим. Кой, кайра иштейин, короче, таксиге чыгайын депчи. Анан кийин машина издеп баштадым кайра. Машина издеп жатсам, бир малдара менин там таанышынын машинасы чыгып калды. Ал машина жакында эле Кореядан же бир жактан келип, анан номер алып, короче, арендага берейин деп ойлодум эле. Анан ошо менен барып мен сүйлөшөм да, чо там, кандай арендага бересиң? Ал мага айтат, жакшы аренда берем, ушундай. Жакшы экен, давай анда мен алып сени айдайын деп мен ага айтам. Ал мага айтат, макул, хорошо деп мага алып машинасын берет. Анан мен оюма келбейт да пока лицензия жаңыдан алыш деп. Себеби мен жаңы лицензия алды деп ойлоп жүрөм да мен. Анан кийин мен жакшы болбодубу, мен машина алып туруп, тааныштын машинасын алып мындай жеңил условия машина алып чыгып айдап баштадым, таксиде кылдым. Анан бир малда мени токтотуштан, токтотуп туруп, саматсыз документтериңиздин аркы берке деп бердим, анан лицензия деп сурап калса. Образно да, ошол эле ГАИ кызматкерлери. Мен лицензия жок да, получается. Лицензия жок. Себептигинде мен бул машинага жаңы отурдум, бул машина мен тууганымдыкы, таанышымдыкы болчу, ошондой десем, ГАИ айтат да, мага кызыгы жок, закон деген бар, закон деген бирдей, баарына болуш керек деп ал мага айтат. Анан мен ай деп лицензиясы жок болгондой, получается, машинаны бир жака алып коет дем, штрафстоянкага же наркы кетчи, туурабы? Закон боюнча, мен ой боюнча. Анан деп мен бияктан дагы депрессияга түшүп калам. Анан хозяин ушу машинаны арендага берген адамга чалам, ушундай болуп калды. Наркы берки десем ал мага чалып, болбойт экен, короче, аренда байбей эле койдум, айдабай эле кой, деп мен кайра депрессияга кирип кеттим. Анан кайра арадан өтүп туруп кайра ошо машина табып депрессияга чыгып иштеп баштайын дегенде мен уже ойлоном да, лицензия кандай болот деп. Анан кийин жаңы тапкан машинага барып туруп, ушундай лицензия, короче, керек деп мен айтам.
лицензия алыш үчүн мен получается ошондой документтерди кайра баштан чогултамбы, жанагы башында чогулткан документтерди, же мен атымда болгон лицензия ошол бойдон калат, получается мен мына машинанын лицензиясы менен иштейинби, же болбосо мен алган лицензия уже чисто мен атымда болуп калабы, мен башка машинаны мындай ойнобоймбу, ойлонбоймбу, точнее. Получается, кандай болуп калат ошол жери, мен ошол жериме башым катып атат да. Бирок эгерде ушул видеону көрүп, азыр бардыңыздар көрүп, анан кийин тууган сен что-то дөдүрүп атасың, короче, дөдүрүп эле кой, короче, андай мындай ойлонбой эле кой, короче, главный парк табыш керек, лицензиясы жакшы, лицензиясы бар парк табыш керек, ошол табылса ошол жакшы болот, ошонун негизинде иштесең болот деген информацияны жазган болсоңор, анда мен конкретно өзүмө окшоп ушинтип суроолору пайда болгон адамдарга кошо жакшы бир парк, таксопарк издейин иштешкеничи, чтобы ошол парктын атынан сиздерге лицензия алган парктын лицензияны көрсөтүп, ошол парктын атынан сиздерге лицензия алган жардам көрсөтөм мен. Кандай кылып алыш керек, эмне кылып алыш керек. Анан жок лицензияны вообще эчтеке зависпет, наркы берки дей турган болсоңор, анда мага жол жогосун көрсөтүп койгула. Кантип алса болот, кайерден кылса болот, жана конкретно ушундай бир адам алган лицензия кийин кандай болот, машинасын тапшырганда, тапшырбаганда деген. Ошол суроолорго мен пока жооп таба элекмин. Ошол суроолорго эгерде жооп болгон болсо жазып коюңуздар. Ойлонуштуруп караштырып көрөйлү дегендей. Ошол мындай айтканда ошол видеону тартып киргизип, азыр как раз ушул суроону берейин деп атам. Ошол үчүн келиңиздер туугандар, кимде ким ушул суроолор жооп болгон болсо конкретно айткыла. Эгерде жок таксопарктан зависит деген болсо, анда мен конкретно бир таксопарк издеп, силерге дагы 100% ишеник менен мындай айтканда жол жогосун көрсөтүп коеюн. Эми жол жогосун көбү билбегендер бар да. Билгендер болсо типа сен кыйын болуп береличи, жазбай эле кой. Просто лайк коюп кой болду. Берки жол жогосун билбегендер эми мага жардам берсин, мага жардам бергиле деген оюңар болгон болсо, албетте мен ошол жакшы бир таксопарк табып туруп, лицензиясы бар, ошол лицензия бере турган, лицензия жол жогосун көрсөтө турган таксопарк табып туруп сиздерге ошону сунуш кылайын деген ой менен чыгып атам. Барыңызга ийгилик, ойлорду кошуп, комментарий жазып коюңуздар. Обязательно.